3'ünde, 21'inde, 12'sinde, anan 30'unda törөлгөндөр жөнүндө сөз кылалы. Ошо 3'түн бир жакшы жактарынан баштайлы. 3'түн эң жакшы жактарынан ала турган болсок, мыкты талдоочулар. Аналитиктер анализ аркылуу ийгиликке жеткендер. Ийгилик жаратуучулар. Мисалы 33 жашка чейин 3 болсо, 33дөн Мисевичтер келе турган болсо, эки жагында тегеле, мисалы 3'түн энергиясы өтө күчтүү да. Биз бардыгыбыз азыр өсүүдө, өнүүдө жүрөбүз да, өзгөрөбүз деп атабыз да. Ошол убакта 3'төргө бир аз жеңилирээк. Бирок кыймылга кирсе да, анализ кыла алат, түшүнө алат. Бул өзгөчө 12'синдегилерге да. Стратегия кое алат, түшүнөт, тез алып кетсе болот. Бирок кыймылга кирбегени буларды артка тартып коет да. Бардык жерге 3'тү коебуз. Эмне гана иш кылбайлы. Бизнес кылабызбы, үй бүлө курабызбы, 3'тү коюп анан иш кылабыз. 3'сүз иш болбойт. Бул жашоодо да. Анализ, бардык нерсеге анализ керек да. Анан 3'төргө келгенде эмне, булардын энергиясына келгенде кут билимди алып жүрөт, билимдүүлөрдү кылат. Мугалим, насаатчылар, тренерлер, блогерлер, журналисттер, мисалы да, китеп жазуучулар 3'түн энергиясында. Жалпы 3'төрдүн терс жактары, булар ошол анализи күчтүү болуп атпайбы? Ошол күчтүү анализи кайра өздөрүнө тескери иштейт. Кантип дегенде, булар отуруп алып эле ойлоно берет, бирок кыймыл жок. Отуруп алып жасай турган ишти ой менен бүтүрүп коет. Мисалы үчүн бир жака барып келиш керек болсо, оюнда барды, келди, алчусын алып, келип үйгө келип калды да, баштыгы турат да. Бирок жазаган жок. Ордунан турган жок. Кечинде келип алып, аябай чарчадым бүгүн дейт да. Карасаң баягы эле ордунда отурган болот да, эчтеке кылган эмес. Действиясы жок да. Булар ошо действия жок, это минус деген состояние. Именно биз сүт сайда баскыла дейт да, 10 километрден 20 километрге чейин басыш керек дегенде, 3'төрдү тургузуш өтө кыйын басканга. Мисалы үчүн сиз 400 да, сиз спокойно жетисиз да, оңой эле басып кетесиз, 20 километр жөн эле басып коесуз. 3'төр шаг назад, 2 шага, шаг вперед, 2 шага назад басат экен да, басканда. Аябай жай, кыймылдары өтө жай, өздөрүнүн кыймылга келтириши кыйын экен. Буларга ошо кыймыл жетишпейт. Анализи күчтүү, бирок кыймыл жетпейт. 3'төр максат кое алабы? Кое алат. Максат коюп жете алабы? 3'төр максат кое алат, стратегия кое алат, түшүнө алат, иштин көзүн билип аягына чыгара алат. 3'төргө берилген. Бирок 3'түн азыркы эле айтып өткөндөй тура калыпты жасаган нерсеси жок болгон үчүн калып кетип атпайбы? Ошон үчүн 3'төрдүн эң жакшы 3, бирок эң жашоодо оор болгондору дагы 3 болуп атпайбы? Туруп кылбагандыгына. Эгер жарата турган болсо керемет. Анткени билим бар да. Врач дагы боло алат. Кандай бир гана кесипти тандабасын алып кете алат. 3'төргө берилген да. Өзү үчүн дагы, бирөө үчүн дагы кыла алат. Пайда чыгыш керек. Бул жерде мындай карайбыз да, кайра эле 3'төргө келгенде 3'үндөгү, 12'синде, 21'инде, 30'ундагыны бөлүп карашыбыз керек. Баары бири-бирине окшошпойт. Эми мындай, эгер биз 21'ин ала турган болсок, 21'индеги 3'төрдү алсак, алардын алдында 2 турбайбы? Көпчүлүк учурда сомнение. Буларды артка тарткан сомнение. Эң биринчи ооба жокко чайпалат. Ушул жерин алар билиш керек. Мисалы, мини разборго келгенде мен 21'инде ким төрөлгөн болсо, билиш керек да, мен артка тартканы кайсы жеримден тартып, мен ушунча акылдымын, ушунча билимдимин, менсиз жашоо өтпөй турат, мен билем. Бирок мени эмне артка тартат дегенде, сен 21'индеги болсок, анда мини разбор сразу келишиң керек. Кайсы жерден кетип атат? Экисинен кетип атканын түшүндүрүп беребиз. Анткени ал 3 мен билем деп атат да. Анын билбеген жагы кайсы жерсесе артка тартып атат дегенде, экиси. Эң ооба 3'төр ушунчалык кыйын анализ жүргүзүлөт, ийгиликтин баарын жаратылат, бирок баары эмес. Өзгөчө 21'индеги. Экилердин энергиясын эле артка тарткан ушул. Эртеңкиге калып кете берет. Ооба жокту жооп бериш үчүн, чечкиндүүлүк үчүн 2 күн калып кете берет да. Ошол ал эми 21'ин айттык э? 21. Мына карасаңар, 21 менен 12 зеркальный экен да. Бирок экөөнүн айырмачылыгы 12'синдеги ийгиликтүү. 3'төрдүн эң ийгиликтүүсү 12'синдеги.
ойлоно алат, чечкиндүүлүктү ала алат, түшүнөт эмнеге эмне үчүн дегенде. Анан өзүнүн күчү бар. Ошентип бул күчтүү. 12-синде төрөлгөндөрдө биз Чыңгыз Айтматовду көрсөк болот да. Эми бул жерден 12-си ийгиликтүү айттык го, стратегия биринчи орунда турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү деген нерсе болуш керек адамда. Мисалы эшикти ачып жабарда дагы биринчи, экинчи, үчүнчү болот. Жок, 3төн башташ керек да. Биздин жаңылышыбыз 3төн баштап алганыбыз. Ошон үчүн жана 1ди коет, анан 2-ни коет да. Ошол нерсе, анан буларды артка тарткан нерсеси мен билем деген. Мен билем деген өзү билбейт. Бул адамдагы темпераменти мен билем деген. Мисалы мүнөзү эмес, мүнөзүндө мен билемдик жок. Мүнөзүндө камкорлугу эле бар да. Темперамент я знаю. Ошонун үстүндө иштешибиз керек. 3-4 консультацияга келе турган болсо, мини разборго ала турган боло турган болсо, эң биринчи ушул жактан баштайбыз да. 3-түн энергиясын. Анан дагы деле эми 30-уна келгенде, 30-дагылар менен көбүрөөк иштешибиз керек. Баягы бир аябай ушундай бир жесткий дисциплина керек. Ал кишилер менен биз көпкө чейин алышабыз. Мисалы берки 21-12-лер менен момундай пайда болот, могул жерде мол турат десең, алар шартты таштайт. Кадамды тез таштайт, жасайт. Анткени өзүм дегенде буларда өгүздөө күчү бар. Майын чыгарат да. Вот 30 менен көбүрөөк чайналасың. Анткени эмне үчүн 30-унда кайра эле жанагы нөлдүн программасы бар. Азырдан бир жакшы эле айтып кетти да. Бир шаг таштап, экини артка таштаган өзгөчө 3-төрдөн 30-дагылардан да көрсөк болот да. Анткени ала алат да, койчу деп таштап кете берет. Бүгүн макул, бир жумадан же 2 күнөн ошол жокко чыгып калган. Кереги жок болуп калган, абсолютно. Даже өзүмдүкү болсо дагы. Кызык экен. 3кө кошумчалаңызчы? 3төр негизи 3түн баласы болуш кыйын деп коет да. Эмне үчүн дегенде, булар өтө камкор адамдар. 3тө? Баласы чоң ойгон баласына деле ботинкесин боосун байлап берип, кроссовкасын жууп берип батышы мүмкүн да. Себеби ал булар үчүн оңой эле нерсе. 10-классты бүтүп аткан баласы картошка кууруп жей албаса, это норма для них. Потому что 3төр өтө камкор адамдар. Өтө камкордуктун айынан балдарын жалкоо кылып коюшат. Анан өздөрү айткандай мен билем деген буларда көп болгон үчүн мен балам үчүн туура нерсе айтып атам да депчи. Мен балам чинекей да бул билбейт да, мен билем да деп баласы үчүн чечип кое берип, баласын чечкинсиз кылып коет. Мына биринчиден жалкоо кылып атабы? Жалкоо, ан үчүн жумушту жасап. Экинчиден ал чече турган нерсени чечип коюп, чечкинсиз кылат, күйөөсүн да жалкоо кылат. Неге дегенде, күйөөсүн жасай турганын да жасап коет. Булар табышкер да болушат, камкор да болушат, запас менен алат бардык нерсени, бүт үйүп жийип алып алышат. Дүйнөкөр да болушат да. Ошол моментте жанында айланасындагы бар адамдын бүт жалкоо кылат. Күйөөсүн, баласын, небересин, иши кылып бардыгын жалкоо кылат. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип оңдой өзүнүн акыбалын билеби? Мини разбордо кандай болот? Мини разбордо негизи аты айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сер эме менен, атын, туулган күнүн, туулган күнүн, туулган жылы, сана санын менен, сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет, миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат, же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегендей. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюс экенди, минус экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз аты айтып тургандай чакан разбор, бул 600 сом турат. 1,5 саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат? Мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет.
Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып, өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көнүккө турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок светимди гана билбей жатам десем да, светин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептелсе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да карасаңыздар, ат деген мондай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ошол жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана-санга, сана-сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана-саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.